Салам достор, биздин бүгүнкү темабыз бул даражанын касиеттери деген тема. Биздин мурдакы темабыздын уланысы. Демек биз даража эмне экенин билдик. Даража бул көбөйтүүнүн кыскача түрдө жазылган экен. Эми бул даража менен кандай амалдарды аткара алабыз? Даражаны кантип колдоно алабыз? Ошого келип өтөлү. Биринчи эле касиети бул эгерде негизи барабар боло турган болсо, жана бул даражалардын ортосунда көбөйтүү боло турган болсо, анда бул көбөйтүү амалын аткаруу үчүн биз жөн гана көрсөткүчтөрүн, даражаларын кошуп гана коебуз. Мисалы, бул мисалды иштейлик. 2, бул жерде да 2, бул жерде да 2. Алар сөзсүз барабар болуш керек. Эгерде барабар болбой турган болсо, анда аткара албайбыз. Анда башка касиеттерин колдонууга туура келет. Бул жерде барабар, ошондуктан 2, 3 кошу 4. 3кө 4тү кошо турган болсок, 7, 2-нин 7-нчи даражасы. Бул жерде дагы x'тер барабар, ортосунда көбөйтүү, демек кошуп эле коебуз. 10 кошу 3. X'тин 13-нчи даражасы. Бул жерде биздин мурдакы темадагы 64-төгүдөй көбөйтүүнүн таблицасын жакшы билүүбүз керек, муну колдонуу үчүн. 27-ни биз 3 көбөйтүү 3 көбөйтүү 3 түрүндө, башкача айтканда 3-түн 3-нчү даражасы деп жазып алсак болот. Ал эми 81-ди 3-түн 4-нчү даражасы деп жазып алсак болот. Муну биз көбөйтүүнү таблицасынан көбөйтүүнү жакшы билгендигибиз үчүн таап алдык. Себеби биз билебиз, 3кө 3тү көбөйтсөк 9, 9га 3тү көбөйтсөк 27. Бул 27ден келип чыкты. А бул 81ден келип чыкты. Дайыма эле биз монтип жазып отурбай эле биз билебиз да, 27 деген 3-түн 3-нчү даражасы. Анда сразу 3-түн 3-нчү даражасы, 3-түн 4-нчү даражасы деп жазып алсак болот. Азыр сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн мен бөлүп мындай ачып жаздым. Ачпай эле сразу жазып алсак болот. Анда 3-түн 4-нчү даражасына 3-түн 3-нчү даражасын көбөйтүү үчүн 3кө 4тү кошуп коебуз. 7. Бул жерде бөлүү болмок. Ал эми ушундай эле негиздери барабар болуп көрсөткүчтөрү эки башка боло турган болсо, ал эми алардын ортосунда бөлүү амалы боло турган болсо, анда биз даражаларын кемитип гана коебуз. Кемиткенде биринчи даражанын көрсөткүчүнөн экинчи даражанын көрсөткүчүн кемитип коебуз. Мисалдарды иштей турган болсок, бул жерде 7-нин 5 минус 3. 5тен 3тү ала турган болсок, 2, 7-нин квадраты. Ал эми бул жерде y 8 минус 2, y-тин 6-нчы даражасы 8ден 2-ни алсак. Бул жерде бул ортодогу сызык, бөлчөк сызыгы бизде бөлүү дегенди билдирет. Демек биз бул жерде дагы 12ден 7-ни алып коебуз. 12ден 7-ни алсак 5. Z-тин 5-нчи даражасы. Ал эми бул жерде мисал үчүн атайын ушундай чоң сандарды бердим. Себеби ушундай амал болуп кала турган болсо сиздердин жашооңуздарда, муну даражага көтөрүп кайра бөлүп отурганга чейин сиздердин көп убактыңыздар кетип калат. Ошондуктан биз бул даражанын касиеттерин колдонуп жөн гана 5-тин 112-нчи даражасы кемитүү 5-тин 100-нчы даражасы. 112ден 100ды ала турган болсок 12, демек 5-тин 12-нчи даражасы деп гана таап коебуз. Ал эми жанакы бул жерде иштегендей эле 128 жана 32. Биз бөлбөй туруп эле сразу жазып койсок болот. 128 бул 2-нин 7-нчи даражасы болот. Ал эми 32 2-нин 5-нчи даражасы болот. 7ден 5ти ала турган болсок, 2-нин квадраты болуп калат. Бул жерде 729 3-түн 5-нчи даражасы болот. Ал эми 81 3-түн 4-нчү даражасы болот. Анда
Жоқ, 3-тің 6-чы даражасы болот экен, кечиресиздер. Анда биз кемите турган болсок 6-дан 4-тү 3-түн квадраты болуп калат. Биз бөлбөй туруп эле ушинтип сразу таап койсок болот. Ал эми көбөйтүүнүн жалпы даражасын табуу үчүн биз ар бир көбөйтүүчүгө ага да бга да ушул даражаны берип койсок эле жетиштүү. Мисал үчүн 5 көбөйтүү 11-дин 8-чи даражасы. Бизге кээ бир мисалдар келип калат. Мисал үчүн биз сандарды кыскартышыбыз керек болот. Биз 5-ке 11-ди көбөйтүп алып туруп жаза турган болсок, бизге кыйын болуп калат. Ошондуктан биз муну жалгыз 5-тин 8-чи даражасы, 11-дин 8-чи даражасы деп жазып алсак болот. Ошол эле сыяктуу бул жакта дагы 13-түн 3-чү даражасы, с-нын 3-чү даражасы. Ар бирине даражаны берип коебуз. Бул жерде дагы 4-түн квадраты, п-нын квадраты. Бул жерде д-нын 17-чи даражасы, е-нин 17-чи даражасы. Ар бирине ушул даражаны жазып коебуз. Бөлүүдө дагы ушундай эле. Кашанын кереги жок. 1-дин 3-чү даражасы бизде 1-ге барабар, ошондуктан сразу 1 деп жазып алсак болот. 1/4-түн 3-чү даражасы. Же болбосо т-нын 4-чү даражасы, s-тин 4-чү даражасы деп көбөйтүү жана бөлүүдө биз жалпы даражаны ар бирине берип жазсак болот. Ал эми даражанын дагы бир даражасын табуу үчүн биз бул көрсөткүчтөрүн көбөйтүп коебуз. Мисал үчүн айдын квадратынын 5-чи даражасы. Квадратынын 5-чи даражасын табуу үчүн биз 2-ни 5-ке көбөйтүп коебуз. Анда ай санынын 10-чу даражасы. Бул жерде 3 7 көбөйтүү 5. 3-түн 35-чи даражасы. Бул жерде е 4 жана м сандарын көбөйтүүнү биз 4m деп жазып койсок болот. Ал эми бул жерде 14 ж жана 7 сандарынын көбөйтүндүсү. Бирок биз сандарды жана өзгөрмөлөрдү жазып жатканда биз санды, так санды дайыма алдыда жазабыз. Ошондуктан 14-түн 7 ж даражасы деп жазып алсак болот. Ал эми даражанын терс даражасын табууда биз бул негизинин өлчөктүн ордун гана алмаштырып койсок жетиштүү. Демек, б-ны жогору, а-ны ылдый. Б-ны алымына, а-ны бөлүмүнө жазып койгонубуз жетиштүү. Эгерде муну ачып жазууну каалай турган болсок, жанакы биздин касиетибизди колдонуп, ар бирине бирден даража берип койсок гана жетиштүү. Мисал үчүн, бизде 15-тен 1-дин -4-чү даражасы деген сан бар экен. Анда биз ордуларын алмаштырып коебуз. 15 жогору жака, 1 ылдый жака. Бул ортодогу сызык бизде бөлүү деген санды билдирет да, туурабы? Анда биз 15-ти 1-ге бөлө турган болсок, 15 саны келип чыгат. Анда биз бул жерден сразу эле 15-тин 4-чү даражасы деп жазып алсак болот. Ал эми r бөлү s санынын -4-чү даражасы. Биз жөн эле 4кө алмаштырыбыз келсе, бул минус деген белгини. Анда биз s-ти бөлүмүндө болчу алымына жазабыз, r-ди алымында болчу бөлүмүнө жазабыз. 4-чү даражасы деп. Эгер биз ачууну каалай турган болсок муну, бул касиетти колдонуп, ар бирине бирден даража берип жазып койсок болот. S-тин 4-чү даражасы, R-дин 4-чү даражасы деп. Бул дагы бир касиети. Андан кийинки касиети азыркы эмени колдонуу менен, касиеттерди колдонуу менен, анда биз
A'nın ters darajасы анда 1 bölü A'nın n'inci darajasına barabar bolot. Misалы 28'de minus 7 darajasını eseptegibиз келсе 1 bölü 28'din minus уже jogolup кетет 7 darajası dep жазып алабыз. U'nun minus 6 darajası 1 bölü U'nun minus жок уже 6 darajası. A bul jerde 1000'den 8 деген сан бул 0 бүтүн деген бул жерге жазылат бөлчөктүн алды жагына. 1000 дегенибиз 1'di жазып туруп бул жактан 1 2 3 дана 0 коебуз. Үтүрдөн кийин канча сан болсо ошончо дана 0 коебуз. 1'di жаздык 1 2 3. 8 санын бул жакка жазабыз. 1000'den 8. Анда Bunu biz azırkıday daraja türünde, ters daraja türünde жазып algыбыз келе турган болсо, 10'dan 8'din. Так, 3. darajası болот, Ой, окей. 10'dan 8 деген сан bizde 1000'den 8. Так. 8'din orduna 2'nin 3. darajasını жазалык. 10'dun orduna 1000'din orduna 10'dun 3. darajası anda 10'dan 2'nin 3. darajası. Je bolbosо ters түрдө жазып ала турган болсок 0,10'dan 2'nin 0,10'dan 2'nin 3. darajası dep ters болбой калды. Окей. 3. darajası dep жазып алсак болот. Ушундай өзгөртүү жүргүзүп алсак болот. Бул терс даражага туура келбей калды. Мен адашып калыптырмын, кечиресиздер. Ал эми z'дин минус 5 darajасы 1 bölü z'дин 5 darajасы деп жазып алсак болот. Ал эми эң акыркы жана эң оңой болгон теория дейм. Касиети бул каалагандай сандын 0 darajасы 1'ge барабар. Darajаны көрдүк. Негизин көрдүк. Көрсөткүчү 0 1'ge барабар. Негизи кандай гана болбосун, тамга болобу, сан болобу, эмне болсо болсун, даражасы 0 1'ge барабар. Ушул эле система менен бул дагы 1'ge барабар деп, каалагандай сандын 0 darajасы 1'ge барабар деп жазып алсак болот. Бул ушул даражанын негизги касиеттери, кийинки сабактарда ушул даражанын касиеттери боюнча кененирээк мисалдарды иштеп сиздерге көргөзүүгө аракет кылам.